Мына бу жерде мынтип берилет. Дагы мен айтайын. Берилет дебейин, эми өзүмөн чыккан закон. Алланын 99 аты бар дейт да азыркы бүгүнкү күндө мусулмандар. Анан бирөөлөр ойлойт, бир аты Кудай окшойт, бир аты Алла окшойт, бир аты бир Бог окшойт, бир аты бир Теңир окшойт депчи. Жок, андай эмес. Алланын 99 аты бар деген бул 99 кыры бар. Мисалга мына мен кыргызча Кудайды мактаганда айтам го. Мына санайлы. Кудай Теңир ааламды, адамзатты, табиатты башкаруучу. Ошону жаратуучу. Караңызчы мына, башкаруучу. Ошолорду жараткан 18.000 ааламды дейбизби? Табиатты башкаруучу. Жан алып, жан салуучу. Дагы эки кат. Жанды алат экен, жанды салат экен. Кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Мына 10дон ашык сыпаты айтылып өттү ушу Кудайды мактоодо. Анысы кандай? Ааламдан буйрулган Кыргызстандагы 99 эле ат эмес, сан жеткес кыры бар экен. Мисалга, адам ааламдан, нурдан, энергиядан жаралгандыктан ааламда эле күчү бар. Анан жоопкер. Мисалга, Кыргыздын санын санап берели. Алланын 90 аты бар дегендей. Кыргыз кут, Кыргыз улуу, Кыргыз жаратуучу, Кыргыз түбөлүктүү, Кыргыз кечиримдүү, кереметтүү, тегиз, сот, от деген ааламдык энергия, жомок, боек. Дагы батпай калды. Мындай эле мисал катары жазып келдик. Адамзаттын энеси, атасы, илимдин булагы. Бул жерде мына мантра деген бар, адам өзүн жаратыш үчүн. Жашоонун духу, жашоонун жомогу, ааламдын жердеги өкүлү, адамзаттын теги Кыргыз. Улуу, Кудайдай мээрими бар Кыргыздын. Кудайдай кечирими бар Кыргыздын. Кудайдай соттойт, Кудайдай тегеретип тегиздейт. Кудайдай азыр жаңдоордо теңдейт. Көрдүңүзбү? Аалам кандай күчтүү болсо, адам өзүн тааныса, ошончо 99 аты бар дегендей, сиздин дагы 99 сыпатыңыз бар экен. Мына элчи Арыстан Алай. Арыстан Алай сынчы, асман жердин, батыш чыгыштын огу, арбайлардын, адамзаттын огу деп берилет. Караңызчы. Шаман, Умай. Мына сиз өзүңүздү таанысаңыз эле, ааламдан күткөн сыйкырдын баары эле өзүңүздө экен. Өзүңдү тааныбай атасың бүгүнкү күндө. Өзүңдү таануу деген бул адам эмнеден жаралды? Нурдан, энергиядан, ааламдан жаралды. Анын ичинен дагы сен кыргызсың. Мусулмансыңбы дейт да мага Өсүбек ажы. Мен мусулман эмесмин. Мен сыйынбайм. Мен бир пендечиликке түшкөн кезде пайгамбарды өмүрү жизни мындайча айтканда пир тутпайм. Мен жаратуучумун. Мен боёй алам. Мен жомогум менен жараталам. Мен духум менен Кыргызды ойгот алам. Мен Кыргызды актай алам. Мен Кыргызды дүйнөгө тааныта алам. Мен табиатты таанытам. Мен ааламдын сырын ачам. Мен аалам менен гармониядамын. Анан каяктагы пайгамбарды мен пир тутам. Көрдүңбү? Өзүңдү тааныбасаң сен көрүнгөн улутту пир тутасың. Балаңды пир тутасың. Мына урматтуу улуу журтум, кел өзүбүздү таанайлы.